Салам алейкум, YouTube көрүүчү. Кал Устаздын командасында өзгөчө адамдар бар. Анын арасында Бүбүзулайка деген апабыз Баткенде Самаркандектен бул жака келип отурат. Кээ бирөөбүз зыярат кылып, кээ бир учурларда уйку менен өткөрсөк, бул Бүбүзулайка апабыз болсо Куранды 6 күндүн ичинде толугу менен хатым кылып бүттү. Деги эле айтсаңыз, умра ибадаттарыңыз кантип өтүп атат? Анан зыяраттардын учурунда Куранга кантип убакыт бөлүп атасыз? Аллахтын мээрими менен, мээримдүү Аллахтын ысымы менен баштаймын. Бул умра бизге эң бир берекелүү, мындай берекелүү, пайдалуу умралардан болуп атат. Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Биздин командабыз өтө берекелүү адамдардан түзүлүп калыптыр. Бул дагы болсо Аллахтын бир буйругу болсо керек. Себеби дегенде Чубак ажынын инилери, келини, баласы, устазыбыз Калыс Заманбеков анын жубайы болуп бизде эң бир сонун команда түзүлүптүр. Аллага чексиз шүгүр ушул командага келип калганыбызга. Мындай мен эми мурдадан эле эшитип келгем, эле умрага барып калсаңар, мындай кадым түшүрүп калсаңар эң бир чоң соопко ээ болосуңар дегендиктен ошо байланыштуу аракет кылгам. Мадинада көбүрөөк окудук, себеби ал жакта мындай кеңирчилик болду. Ал бул жака келгенде кичине тартыш болуп, сиңдимден суранышкан, бир-эки пара жардам кылды. Азыр эми шүгүр түшүрүп алдык. Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Сизден Алла разы болсун, ниеттериңизди кабыл кылсын. Деги эле айтсаңыз, анан ушул Куранда 300 беттен турат. Анан алардын баарын бир отурганда канча беттен окуп аттыңыз? Деги эле араб тилин ушул Куранга ким аркылуу киргенсиз? Устазаларыңыз барбы? Эми бизде Баткен жергесинде мындай динди кичинебизден эле катуураак кармайбыз. Бизде кичинебизден эле мээримдүү атам өргөткөн. Биз даже мектепке кире электе эле биз жаттап калганбыз. Бирок Куранга түшкөн кезим 50, по-моему, 46 жаштарында болду. Ага чейин мен коркуп жүргөм, мындай ката окуп коембу деп коркуп жүргөм да. Жок, анан андай эмес экен. Буга мындай себепчил болгон мен өзүм кызым болду. Себеби күйөөм өтүп кеткенден кийин күйөөм сабак алып окучу эле да. Анан өтүп кеткенден кийин мен кызым мындай текеберчилик кылып, мен атам окуп бүтпөгөн Куранды мен бүтүрөм деген да. Анан аны устазаларга берип окуткам. Бирок өзүм ошол мезгилде тирилигим менен эле оор болуп калгам. Эшикке чыгып мындай эркектин иши менин мойнумда болуп, ушундай болуп калган. Анан бул ыйык жерге Макка, Мадинага келүүңүзгө ким себепчи болду? Кимдер аркылуу келдиңиз? Деги эле ушул умрага канча жылдан бери бир ниет коюп келаттыңыз эле? Мен умрага 5 жылдан бери ниет кылат элем. Бирок ушул умраларга мен балдарым себепчил болду. Аллага шүгүр, ошо балдарым дагы эми ушул жерлерге келишке насип кылсын. Мен балдарым себепчил. Анан айтсаңыз, деги эле үй бүлөнү бекем сактоодо азыр ар кандай жалаң негативдүү жаңылыктарды угуп келатабыз го. Ошон үчүн мындай кыздарыбызга, балдарыбызга бир илим үйрөтөлү, аларга бир үлгү бололу дегенден бир жолдорун айтып кетсеңиз, кандай ыкмада кызыбызды, балабызды ошо илим жолуна үйрөтө алабыз? Эми мындай экен да, биздин алымдар айтып келген, кайсыл жерде болбосун айтып келген, бул эне үйдөгү медресе деп. Бул эне үйдөн баланы тарбия кылган эне экен. Эми аталарыбыз сырттагы биздин азыктап кечүү адамыбыз баланы кичинесинен тарбия кылган бул эне болот. Эне баланы мындай дин менен, үлгүлүү, адептүү, намаз менен тарбия кылган. Анан эң эле биринчи Мадина шаарына келдик. Ал жактан Раудага киргенге баарыбызга мүмкүнчүлүк болду. Азыр Мекке шаарындабыз. Кара ташты көрүкчөктү башыңарды жерге салып тургула, качан гана кара ташты көргөндө бир дуа кылып калгыла деп айтты да. Ошол учурларда Раудада анан кара ташта кандай дуаларды кыла алдыңыз, эгер купуя болбосо? Мен кара ташта дуа кылганда өтүп кеткен Раматылык апама көбүрөөк дуа кылдым. Өтүп кеткен сиңдиме дуа кылдым. Анан негизи балам азыр Карабалдада медреседе окуйт, ошонун алым кары болуп, ушул Мекке, Мадиналарда кызмат кылып, мусулман элге кызмат кылганды өтө көп тиледим.
Кудай буюрса ниеттериңизди кабыл кылсын. Жакынкы күндөр ошол кызыңыз келсин, балаңыз ушул ыйык шаарларды көрүп, жыл сайын ушул умра ибадаттарын аткарууну насип этсин. Анан Баткен шаарынан деп айттыңыз. Ал жакта кандай болуп жатат? Деги эле эми биз мындай чек ара баркын билбейт экенбиз да. Ошол учурларды бир эске салсаңыз. Чек арада эми бизде кичине маселе бар. Тажикстан менен мен болгон аны бүт дүйнө жүзү эле билет болуш керек. Азыр эми Аллага шүгүр азырынча тынчтык, бирок Алладан дагы эле тилеп жатам. Кара ташты айланып атканыбызды эле тилеп жатам. Ошону дагы тажиктерге дагы эле инсап берсин. Анан биздин ажоолорубузга көбүрөөк инсап берип, биздин чек араны тынчтык менен чечип берсе. Эң биринчи Куранга түшкөнүңүздү бир эске салсаңыз. Анан азыр кандай болуп калдыңыз? Шыр окуп калдыңызбы же кандай окудуңуз? Мен биринчи жолу Куранга түшкөнүмдө 46 жашымда Ислам университетинин бир айлык эле курсуна баргам. Ошол жерден Куранга түшүп окугам. Биринчи окугандан кийин мен ойлогом, мен бул оңой эле нерсени мен неге окубай жүргөн экен деп өтө ыйлагам. Өтө көп ыйлагам. Ыйлап мындай Аллахтан тилеп атам, эми ушундай жакшы окуп кеткенди. Аллага шүгүр, азыр эми жакшы эле окуп калдым. Бир отурганыңызда канча беттен окуйсуз? Бир окуганымда 1 саатта 3 пара бүтүрөм. Кудай буюрса ниеттериңизди кабыл кылсын, ар бир тамгалары сизге сооптор эселеп жетип турсун. Буюрса умра ибадаттарыңыз кабыл болуп, ар дайым ошо Куранды хатым кылып, ичиндеги маанилерине бир амал кылууга жеткирсин. Кудай буюрса. Мында көптү билгенге аракет кылып атам. Жатташка аракет кылып атам. Эми Аллахым буюрса жаттайын деген ниетим бар. Азыр канча Куран аяттарын жаттап калдыңыз сүрөлөрдө? Азыр аяттардан аз эле го дейм. Буюрса ниеттериңиз кабыл болсун, умраңыз кабыл болсун буюрса. Рахмат.